Экинчи алам эненин ичи. Эненин ичи татаал алам. Эненин ичи кичинекей болгону менен өтө татаал алам. Ал жерде сиздерге кулак, көз, каш, мурун, өпкө, боор, бөйрөк, пут, сөөк, тамыр, муун, кан, тери, чач, тиш баардыгы ушул жерде эненин ичинде. Эненин ичинде кайын кемчилдик болуп калса, бир кулагы жок болуп калса, дүйнөгө чыккандан кийин ага эч ким кулак бере албайт. Эненин ичинде бир көзү жок чыгып калса, бул дүйнөгө келгенден кийин ага эч ким көз бере албайт. Эненин ичи, субханаллах, бул жерде пайгамбарыбыз Кур'ан-ы Каримде айтат. Нутфа, тамчы суу, алака, мудга. 3 этаптар. 3 караңгылыкта 3 этаптан өтүп келип жаралганбыз. Бүгүн медицина ошону тактап атат. Аныктап атат. Мойнуна алып атат. 14 кылым мурда пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эч кимден окуган эмес, эч кимден жазганды, окуганды үйрөнгөн эмес. Бул Алланын китеби экендигине анык далил болуп атат. 40 күн бир тамчы суу, 40 күн канга айланат, 40 күн чайнап турган этке айланат. 120 күн болгондон кийин 121 күнү буга ошол инсандын формасы, строениясына жан үйлөнөт дагы 4 айда жанга кирип атат. Ошол этаптан баарыбыз өткөнбүз. Ушул жерде отурганыбыз баарыбыз өткөнбүз. 3 караңгылыкта. Эненин ичи өзүнчө караңгылык. Жакыны өзүнчө караңгылык. Андан кийин мишошик анын өзүнчө караңгылык. Фидулматил талат. 3 караңгылыктын ичинде эч бир жарыктыгы жок. Ошол жерде Алланын кудурети менен сиздерди биздерге жаратып берди. Буга кандай көз керек, буга кандай кулак керек, кандай мурун керек, кандай өң керек, карабы, көкпү, сарыбы, кандай чач керек. Ушунун баардыгы эненин ичинде. Канча? Демек рухубуз мурда жаралган. Эненин ичинде денебиз жаралып атат. Канча болду? Айланып келип туруп 120 күн, 4 ай болуп атат. 121 күнү жан бияка келип туруп ушу денеге үйлөнүп атат дагы. Инсан деген жан менен денеден турат турганда. Калган 2 ай, 3 ай, көбүнчөсү 5 ай. Демек 9 айдан кийин эненин ичинен чыгып атабыз. Калган айлары рух менен денебиз экөө биригип туруп, бул жака үн чыгарып ыйлап жерге түшүп келип атабыз. Сыноо дүйнөсүнө келип атабыз.